Кытайлык ишкерлер Кара суунун Мады айылына 20 000 тонналык логистикалык борбор курушуна өкмөт ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даяр. Айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуев Кытайдын Сензу провинциясынан келген ишкерлерге ушундай кепилдик берди. Анда айтылгандай, курулуш үчүн аймактан мамлекеттик кайра бөлүштүрүү фондунан 155 гектар жер бөлүнгөн. Эми кайракы айдоо жерди өнөр жай курулуш категориясына өткөрүү маселеси өкмөттө турат. Ал чечилсе, түштүк аймагындагы айыл чарба продукциясын сактап, бир эле Евразия экономикалык биримдигине эмес, Кытай эл республикасына экспорттоого мүмкүнчүлүк жаралат. Еттен жасалган продукциялар, андан сырткары өсүмдүк өстүрүп атат. Ошол продукцияларды булар чийки жана кайрышетүү маселесин көтөрүп атат. Бул агроөнөр жай паркында биринчи кезекте сода логистикалык борбор курулуулар ниеттеп атат. Анан кайрышетүү ишканалар. Бул биз айтабыз, сок чыгара турганбы, же болбосо консервирование кыла турганбы, ушундай эмелер болот. Анан биз айтабыз, этти кайрышетүүчү да бир жакшы заводтор курулса деген ниеттерди билдирдик. Мен ойлойм, Кытай тарап өздөрү карап көрөт булар дагы. Мады айылында 32 800 калк бар. Көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенет. Жаштар шаарга каттап түрдүү жумуштарда иштешет. Аймакта агроөнөр жай паркы курула турган болсо, 10 000 жумуш орду пайда болуп, жергиликтүү бюджетке сезилерлик салык түшөрү болжолдонууда. Халктын арасында жеке ошондой холодильниктер курулган, бирок өтө чоң көлөмдө эмес да. Ал өзүнүн гана өндүргөнүн сактай турган болсо, бул чоң көлөмдө болот дагы. Бүт эле ушул бизге жакын жайгашкан территориядагы номер 20 дагы башка продукталар сактаганга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Жумушсуз элдерибиз жумуш менен камсыз болот. Андан сырткары ошол инфраструктурабыз баягы бюджетибизде көптөгөн акча каражат түшкөнүнө байланыштуу инфраструктураны оңдогонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өсүш болот, өнүш болот деп ойлойм. Кытайдан келген расмий делегация өкүлдөрү агроөнөр жай паркы курулуучу жерден да кабар алышты. Алардын баамында аталган аймак логистикалык борбор курууга ыңгайлуу, бирок ишкерлерди кооптондурган маселе бар. Алар ар бир дыйкан эшигин ачып, продукциясын топтоо ашыкча жумуш болот дешет. Ошондуктан продукция топтоодо алар бийликтен жардам күтүшөт. Биринчиден, силерде сапаттуу айыл чарба продукциясынын өндүрүү потенциалы жогору. Албетте, Өзбекстанда Кыргызстандан караганда дыйканчылык жакшы өнүккөн. Бирок алардан продукция алуу биз үчүн тескери болуп калат. Же учак менен, же башка мамлекеттер аркылуу ташууга туура келет. Кыргызстан болсо жакын коңшубуз. Бул мамлекет аркылуу Өзбекстандан да товар алып өтүүгө ыңгайлуу. Алгач температура жана нымдуулукту сактоочу жай курабыз. Андан кийин кайра куруучу кичи ишканаларды да куруу ниетибиз бар. Кыргызстандан өрүк, кокон гиласти да Кытайга алып кирүүгө кызыктарбыз. Кытайлыктардын ниети болгону менен мамлекеттик экотех инспекциясына логистикалык борбор гана курулат деген көрсөтмө берилиптир. Алар чоң көлөмдөгү муздаткычтан кооптонуунун кажети жок экенин айтышууда. Эске салсак, агроөнөр жай паркы аркылуу өкмөт бул жолу 100 миллион долларлык тикелей инвестиция күтүп жатат. Трансформация иштери бүтүп калса, курулуш иштери ушул жылдын аягында башталып, 3 жылда бүтөөрү пландалган. Кенжебек Маматсадыкова, Жомарт Караев, Ош Пирим жаңылыктары.